Арбагыла туугандар, айтайын деген сөз ары тунук, ары кымбат, алтындан баалуу, бриллианттан өйдө турган, ансыз деги эле жан жашай албай турган, түшүнгөн киши колдонгон түшүнбөгөндүн түтүгүнөн тынымсыз аркыраган, баалагандын башынан тамчылаган, баалабагандын таманында чалпылдаган, чаңкаганда жан жыргаткан жаратылыштын ажырагыс бөлүгү адамдын 70% болгон, планетанын 79% болгон суу жөнүндө. Айтайын дегеним эмне? Биз баалуу байлыктын үстүндө жашайбыз. Бирок тилекке каршы ошону түшүнбөйбүз, билбейбиз. Суу жок калса, алтынды суунун ордуна куркулдатып деп иче албайсыңдар туурабы? Суунун жарым литрин 30-40 сомдон сатып алып ичип атабыз дагы все равно экономить эткенди билбейбиз, дагы эле анын байлыгын, баалуулугун түшүнбөйбүз да. Силер билесиңерби, Бишкектин тегерегиндеги таза булактардын көпчүлүгүн чет элдик фирмалар ээлеп алгандагы, ошол булактан аккан суулардын баарын өзүбүзгө кайра акчага сатып аткан. Кыскасы мындай да, билет. Глобальный потепление деген сөз айтылып жүрөт акыркы учурдачы. Кээ бир айтат бул реклама, андай мындай деп, кээ бир айтат жок бул чын депчи. Бирок бала кездеги мөңгүлөрдүн азы көрүнбөй калганына караганда, ошол сөздүн кандайдыр бир деңгээлде чындыгы бардай сезилет да. Ошондуктан келгиле замандаштар ысырапчылыктан алыс бололу, билет. Душты өчүрүп коюп эле самандан алчы, анан кайра күйгүзүп алып жуунса болот да, билет, туурабы? Анан таза суу менен газон суу карбагылачы суранам. Шалкылдатып ары бери төкпөгүлө, бир күн анан биле кагжырап, кургап калып барам. Дайчы воды деп калбайлы. Ошондуктан суубуз тунук, постоянно агып турсун. Бар болоюн мен постоянно, пока-поканда.